Салам достор, сиздер менен мен Азаке, Элуксон YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылышта өзүнүн 13 жашар кызын зордуктайм деген атага келип жолуктук. Мен сиздин өзүңүз жанагы ошол ойго келип улуу кызымды, 13 жашар улуу кызымды мага салып бер деген сөзүңүздү айтып жатам. Ушул сөздү мен ошо SMS-ти жазсам, айтып атпаймынбы, ошону айтып берейин десем, силер сөздү башкага буруп атпайсыңарбы? Кайсыга буруп атам? Азыр айтып келе атса сөзгө кирип сиз жазып атпайсызбы ал жерде, мен окуп атпаймынбы? Ошону сурай берип атам мен. Мен сени да сотко берем. Бер. Каалаганыңа бер. Сен мен туура эмес жазып атасың. Жок, сен фактпы? Элге азыр мени жаман көрсөтүп атасың. Кандай кылып жаман көргөзүп атам? Өзүнүн кызын ушинтип неме кылып атат деп атасың. Улуу кызымды мага салып бер. Аркасынан жатам, кыздыгын алып койбойм деп. Жок, ошентип айтканың фактпы? Милицияга берсек мындай болбойт. Жок, ушул айтканың фактпы? Айткан эмес, SMS жазып койгонмун. Жазганың менен айтканның айырмасы эмне? Байке, силер тонуңарды түшүрүп сүйлөгүлөчү, кичине ары турасыңар, пожалуйста. Мен азыр немеге кирип паспорттун калып кетиптир, мына телефондо сүрөтү бар, боло берет. Мына туугандар жанагы в качестве адвокат мына келинчеги түшүп атат ортодо. Жок, не качество адвокат. Бул жерде это не факт. Во-первых, салып бер деди, но бул иш үстүнөн чыга элек да. Бирөө обязательно зордук алыш керекпи? Жок, сөзсүз зордукту алыш керекпи деген нерсе жок бул жерде. Келинчеги айтып атат. Факт болгон эмес, кошулган эмес деп атат. Обязательно бирөө жарым зордукту алып кеткенден кийин гана кылмыш иши козголобу? Жок, андай эмес туугандар. Бул алдын ала алынып аткан иш чара. Мына Аламединский ровдуда бул боюнча иш чараны көрүп жатышат. Кечеде biraz сизге биринчи интервью бергенде сизге ошо ыйламыш болуп, анан күлүмүш болуп, интервью берген турбайбы депчи, бунун баары калпта. Артисттенбей эле койсун, ал проституткачы. Просто мен ушунчалык тойдум. Биздин турмуш курганыбызга вот 9 ай болду. 9 айдан бери мага покой бербейт бул катын. Күнүгө чалып, сенин эриң мага монтуп атат. Жалганда, бирок менин эрим менин жанымда жатат. Биз үйлөнгөндөн кийин бири 3 айда иштеген жок, үйдө жатты. Анан менин эрим кайсы балбын жанга барып келгенге жетишти. Мен өзүм үйдө болсом, бул үйдө болсо, анын иштебесе акчасы жок, эркектин какта иштеген акчасы болот. Анан акчасы жок, 6000 мага берип кетти, ой, мага досунан бердиртип койду. Достор деле билет кимге кандай акча бериш, азыр заман ошондой. Бирөөгө акча берсең берет, чынбы? Азыр мындай эле чалып туруп акча сурап көр, сен аласа бересең, барбосо сага берет. Ошондо да ойлонуп атып 120 жолу ойлонуп, ошондо берет. Жок жерден жалган жалажап, бул чекеси эле айткандарымдынчы. Мен ушунчалык күйүп тоюп кеттим ушул нерсенинчи. Мен азыр көрсөм бүктөп коёмун деп келдим элем. Мен атайын ээрчип келдим. Көрсөм бүктөп коём мен ал катын. Мага вот так же. Дагёс депчи. Боюнда бар алсыз деп ойлобосуң мени. Мен антип оңой менен мындай паскетти буга эме кылгым келбейт. Кой ушу бечара, чындыгында бечара барып жашаган жердин көрсөңүз керек. Кыздары, өзү жашаган шалтырук, турганы, басканы сөмтүрөп, өзү зорго жашайт. Чындыгында зорго жашайт. Кой ушу бечарага тишпей эле коеюн дедим да, тишпей эле коеюн дедим. Бирок жок. Бул буга бундайга көнбөйт булчу. Жөн эле койгонго көнбөйт. Буну обязательно же буу өлтүрүп, нары көмүп коюш керек. Же бирдеме кылып коюш керек да ошо. Мен акыркы вариантым ушул, милицияга келиптир, макул, мейли. Азыр ушул жерде бизге чечип, ушуну бизге жакын жолотпой турган кылып берсин. Мен бул катындын түсүнү көргүм келбей калды, чын айтсамчы. Ушунчалыкта тойгозгон адам бар го, билесизби, билбейм. Сиздин башыңызга мындай нерсе келгенби, келген эмеспи? Тойгозгон адам болот го, бир адамдан ушунчалык көңүлүң калат экен. Мен жашоомдо мындай болгон эмес бирок. Мен жашоомдо мындай болгон эмес. Ушунчалык бир адамдан катуу көңүлүң калат экен. Мен ушу катындан көңүлүм калды, тоого кылдым. Катында көңүлү калабы экен деп. Мен мурун ушу бирөөлөр айтса койчу дейт элем. Аял кишибизге аял киши түшүнүп коюшубуз керек бири-бирибизди депчи. Жок, бул түшүнгөнгө невозможно. Мындай түшүнгөнгө невозможно. Бирок ушул сүйлөгөн сөздөрүнө, жолдошуңуздун кылган кадамдарына сиз кандай баа бересиз өзүңүз? Кылган кадамдары деп жатасыз го сиз бул жерде. Бул иш факт эмес да, бирок не факт это. Кылган болсо, анда мен чын жана айтып кеттим го, если ошол айткандары чын болуп, если ошондой кылган болсо, анда мен ал күйөөмдү мен өзүм эле милиция жеткиче мен өзүм бүтүрүп коюшум мүмкүн.
бүтүрүп коюшу мүмкүн. жана зордук фактысы катталган жок, бирок жанагы ошондой кылып кетем деп жана коркутуп жазгандарын айтам. Ошол кадамына кандай баа берет элеңиз? Эми жинди дал деле ойго келген жазып коюптур, чын деле өзү айтпакчы. Жана айтты го бирөөлөр менен отурат элем, мындай кичине мындай градусу бар болгон экен. Анан ойдо жок, жайда жок, бул дагы ошону сүйлөй коюптур да. Мен айттым, эми мен да билбейт элем, мынтип ошонун аркасынан жооп бериши, анан тиягы биягы болуп кетет деп ойлобопмун мен делечи. Чын андай нерсени ойлоптум. Бирок ошо сөздү сүйлөгөндөн кийин TikToктон кадимкидей менин сүрөттөрүм, статка чейин биздин сүрөттөрүбүздү жайнатып, Instagram, WhatsApp, кайсы соц тармак болбосун, ошол жакта биздин сүрөттөрүбүз жайма-жай жайылып турат эле. Экөө менин кызымды мусорго таштап, экөө үйлөнүп алды. Анан бул кыздын бети жок, бул кыз бай кыз экен, ушу алдап үйүнө киргизип алды деп ошентип бүт жака жарыя кылып аткан экен да. Анан жарыя кылса кыла берсин дедим. Мен айттым, жөн эле коюң, жарыя кылса кыла берсин. Бирөө келип, бечара, барып эриң тартып берейин, алда байкуш кызың таштап кетиптир, алып келип берейин деп бирөө жардам бербейт. Байкуш бечара кыйын болуптур деп үстүнөн күлүп коюшу мүмкүн. Бирок бирөөгө келип азыр антип, сен неге буну таштап кеттиң? Анан неге байкатымдын үстүнө кирип алдың деп бирөө запрос бербейт. Эч качан бирөө келип антип жардам дагы бербейт. Неге таштап кетет? Бир эркек, например, да, бир аялдан неге кетет деп ойлойсуз? Неге, если ушул катын жакшы болсо, тем более кызы бар экен бул. Кызым бар, менин кызым таштап кетти деп атпайбы? Бир эркек бир кызыны таштап оңою менен кетпейт да, чынбы? Аялы ошого тойгозот, ошого жеткизет. Бир нерсе жетишпейт да, ошого таштап кетти да. Аны көрдүңүзбү? Кептесин деле көрдүңүз, сүйлөгөн сөзүнөн деле түшүнсөңүз болот да. Жетишпейт дегенинчи. Анан азыр мен комментарий берип атам, аябай бул жерде азыр элдер жазышы мүмкүн, бул аябай өзүнүн неме сезип алыптыр, муну паска уруп атат, мындай. Бирок бул кызы бир сөзгө тартып, мынтип сүйлөшүп көрсө өздөрү түшүнөт. Мен эмне деп атканымды өздөрү түшүнөт да. Просто мен азыр айттым го, мага жеткизди ушунчалык депчи. Мага жеткизди. Сенин күйөөң антип мага акча берип атат. Сенин күйөөң мага келип мени көтөндөп кетип атат. Анан ана мына деп сүйлөп атат да магачы. Эми эмне дегиси бар бул сөз менен мага? Сен экөөң ажыраш, келип мени менен жашасын дегиси келип турат да, мында ачык эле билинип турат да. Сен экөөң, бирок башында айткан, мен силерди жашатпаймын по-любому депчи. Айтып атам го, мага 6000 бересиң, анан кийин эме мен күйөөм менен каалашынча жашай бер, мага айга 6000 акча берип турасың деди да. Мага ошол эле керек деди. Мен күйөөмдү кааласаң дейт, үйүңө киргизип ал, кааласаң күйөө кылып ал, сени ал колдонуп жүрөт дейт. В каком смысле мени колдонуп жүрөт? Бул менин жарандык нике, биздин тоюбуз, свадьбабыз болгон. В каком смысле ал мени колдонуп жүрөт? Бул сени колдонуп жүрөт, если что, сен надо быть ушуну билсең дедим. Анан ошо айттым го, мурунку жашоолорунда бул өкөтөн ичип, анан ошондой эмелери болсо керек да. Анан билбейм, айтуулары боюнча, элдердин айтуу боюнча жакында айылга барып келдик, кайынчылык тарапка барып келдик. Алардын деле айтуусу боюнча бул кыз өзү ичип, кызы жана 13 жашар кызы деп жатат го, ал кызын деле ичирип жүргөн экен да. Эмне десе кан болот депчи. Кан боло турган нерсе винодон башка толтура да, например, витаминчи. Анан 13 жаштагы кызга каяктагы кан? Винону ичирип алып кан болот деп. Кайсы апа ушуну өзүнүн кызына ыра көрөт? Сиз айтып атасыз го азыр, бул аябай кызына күйүп пышып эме кылып атат деп. Мен эне катары менин кызым болсо, мен азыр улум бар 13 жашта, бирок мен даже ошо улума ичирбейм винонучу, кан болсун деп. Менин кызым, баламдын диагнозу ошо ак кан деп койушкан, балаңдын каны аз экен деп. Мен да ичирип коеюн, анда барып вино кылып, вино болот экен, бар ичип ал депчи. Жок, бул бир келесоо апанын гана колунан келет да мындай нерсе. Өзү ичип отурабы, значит, өзүнө шерик таппай, өзүнүн кызыны өзүнө шерик кылып ичирип отурат да. Мен ошентип ойлоп койдум. Лично ушул сөздү уккандан кийин мен ошентип ойлоп койдум да. Билбейм, элдер кантип ойлойт дагы. Ошо. 2022 экен, ушу точно мындай эмесин билбей калдым. Ошол маалда ичип жүргөн болчумун да, чын элечи. Анан бул, короче, баягы WhatsApp'та эме группа бар, мындай калаң бойдоктор ажырашкандарчы. Ошол жактан мен менен чогуу иштеген бирөө менен таанышып калат.
таанышып анан ал жолугушка чакырат ал баланычы мындай квартирага. Анан эме кылып атсам ал мени айтып калды, шерик болуп жүр барып келейинчи депчи. Мен айттым, ой мен сен чакырып атканда мага эмне бар, өзүң барып келе бер десем, шерик болуп туруптур деди. Хорошо деп келип молодой гвардияга турсак, бул келди. Келип эле анан ошол жерден тигини карабай эле бул мага жабышып эле магазинге барсам, магазинге артыман барат. Үйгө кетсем, үйгө барып, ошентип кетпей койду. Анан мен да баягы кызым менен бул менен ошо менен жашап калдык ошентип элечи. Мен мас болуп башыма арактарды бутылкалап алып келип окуп турам арак ичем жатып калам, турам арак ичем жатып калам ошентип эле. Уже мен туугандарым да айтты да, сени бул түбүңө жетип өлтүрүп жок кылат ушинтип атып. Кой деп деме болду. Эжемдин кызына эжеме айтып, эже мен короче Ош базарда соода кылам, кийим кечек сатам, кызыңызга мен эмеге өзүм лично мойнума алып ответственность. Кийимди кылып берем. Эжем 5000 рубль которот буга школага. Эртең бүсүндө мектеп ачылат деп атканда. Алып ошо менен акчасын да бербей коет. Эжем экөө урушуп, мен каш болуп кетишти. Мен да мас кезинде буга жанталашып, эжемди урушуп койгом. Ошентип жүрдүк аны. Только мен бул менен жашаганда мындай ичип эле жүрдүм да. Эгер мен ошондо оюн боло турган болсо, бул эжесинин кызы бар, жеңеси бар, бул өзү азыркы Мадина деп аткан 13 жаштагы кызы деп аткан. Ушулар болуп отуруп, виноны как положено, вино, коньяк, арак ичишет эле. Мен баягы ичпей калган болчумун айналдачы. Ичпей эле жүргөм. Ичишип, эме кылып отурушат эле. Ошо мен ошо эсиле ошондо оюн боло турган болсо, мен ошондо эле кылмакмын да. Бул максатымды ошо ишке ашырмакмын да. Ошондо шанс болуп атпайбы? Булар ичип мас болуп атат. Мен андай оюма да келген эмес андай нерсечи. Менде деле балдар бар. Мен деле ушинтип эме кылып коет элем. Ошо балдарымды көрүпчү, бул жаш кыздар, жаш эмелер. Анан 9 ай мен үйлөндүм, буга айтып эле жүрдүм. Төрө 2 күн болду эле базарга баланы таштап коюп кетип калдым. Азыркы көтөрүп жүрбөйбү кызды, ушу кызды. Таштап келсем көгөрүп калыптыр. Жана кичине кызына көтөрүп коюптур. Кыз салаңдатып, бакыртып көгөрүп. Көкмесин чалсам базардан азыр алдап койду да, бир эмесине келгенмин. Памперс деди, эмне бирдекеге келгенмин. Бул соода кылып атат деди эжеси. Анан мен буга ошо эме мындай чыдабай калдым. Бала карай албайт депчи. Ата энеси деле өзү деле бетине эле айткан. Кичинесинен мен буларды караган эмесмин вообще. Төрөп эле таштап коюп кетип калчумун. Атасы өзү багып чоңойтты буларды депчи. Бул дагы ошондой эме кылат экен деп, мен кызды бага албасаң мага бер. Мен апама берем, апам чоңоюп 1-класска окуганда чоңоюп кичине нары бер бага эме болуп калат да. Ошондо келет. Анан эме кыла бересиң десем, ага көнбөй койду. Мен действительно биз көлгө кетмекпиз жумушкачы. Мечит салганы бармакпыз. Анын документтери туура эмес болуп калып, барбай калдык. Мен айтып жүргөм буга, көлгө кетем депчи. Анан ошонун ортосунда мен буга айттым баягы немесин. Мен сен менен жашабайм дедим. Жашабайм. Мен башка аял алам, үйлөнөм. Анда эмне үйгө келип атасың? Бар азыр чыгып кет. Деп эме кылды. Хорошо, мен чыгып кетем. Азыр карамай калды. Эртең мен кетем деп. Ошо менен кеттим, мен үйлөнүп, эме кылдым. 9 айдан бери тынчтык бербейт. Одноклассник, Instagram, TikTok бүт азыр могу эмелер алып калды, жана чыгаргандардычы. Биякта сотко өтөт да, сотко берет. Ошол эмелерди. Бүт кайнене, кайын журт ушуларды полный сүрөткө чыгарып, жазып, ар кандай. Кайын журттар уже бетин карай албай калдым мындайчы. Досторум бар, тааныштар бар, иштегилер. Ошолор да бүт айтышып, мына сүрөттөрдү карасаң мындай чыгарып атат, мындай чыгарып атат, бул кийим. Анан ошентип жүрүп, келинчегим бир угроза да болду, боюнда болчу. Мен бирок мындай эме боюнча мен мунун күбөсү эмесмин. Мен баягы эркекчиликте болуп кеткен ошо масчылык менен экөөбүздүн ортобузда кыз болуп калды. Анан ошо мен буга деле эме кылбадым, бирок бу келинчегим каматам деди. Эме болуп чыкты. Анан мен кыздарымды ойлодум, коем. Аны каматып жүрсөң, атасы да жок болсо, кыздарына кыйын болот. Жолдобойчу. Басылып калар эми, ушинтип, эми сабыр кыл дедим. Анан болбой эле күнүнө чыгарат. Жакшы айтам, жаман айтам болбойт. Мейли акча берейин деп да көрдүм, болбоду.
Анан айла жок ошо балдар менен кичине иштенип отуруп пиво ичип отурган элем. Ошондо дагы ошо жазып эме кылгандан мен ошентип СМС жөнөтүп жазып койдум да. Голосой сөгүп багы ичип отурганда жанагы ызыранып сөгүп ушундай голосойлор жөнөттүм. Ошо кыргыз элимен дагы айтат элем, эгер эме ушуну жаман туура эмес түшүнүп алсаңар, мен ушундай эме ошо СМС жөнөтүп койгонум үчүн кечирим сурайм сиздерден да. Кечирим сураганыңыз ошол ортого жана жаш баланы салып, 13 жашар кызды мага салып бер, андай мындай дегениңиз үчүн болуп атат, туурабы? Же сөгүнгөнүңүз үчүн болуп атабы? Ошо СМС ошо неме кылып мени үйгө чакырбасын деп ошентип айтып койгом да, ошентип коркуп калат эми. Ошо что мени чакыра бербейт үйүнө, жаным мындай тынч койсун деген сыяктуу ойдо айтканмын да мен. Туугандар, бул чыгарылышта биз сиздерге айта турчу нерсе, казан аяк кагышып, эрди кат урушкандан кийин эки башка жолго түшкөндө ушинтип ортого балдарды салбасаңыздар. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы.